Саламатсыңарбы? Бүгүн биз силер менен өзгөчө сөз түркүмдөрү жөнүндө кеп кылабыз. Өзгөчө сөз түркүмдөрү сүйлөмгө кошумча маани берип, айтылып жаткан ойду элестүү, образдуу, таасирдүү кылып көрсөтүү үчүн колдонулат. Булар өз алдынча турганда толук лексикалык мааниге ээ боло албайт. Аларга тууранды сөздөр жана сырдык сөздөр кирет. Тууранды сөздөр. Тууранды сөздөр бизди курчап турган ааламда пайда болгон добуштарды туурайт. Аны ар кандай аракет жана абалдар менен сүрөттөйт. Ошондуктан биз тууранды сөздөрдү табыш тууранды сөздөр жана элес тууранды сөздөр деп эки топко бөлөбүз. Табыш тууранды сөздөр. Булар жандуу жана жансыз заттардан чыккан добуштарды үндү кайталап туурап көргөзөт. Мисалы тарс, шылдыр-шылдыр, тып-тып сүйлөмдүк мааниде түшүндүрө турган болсок, талаада трактор татыр-тутур деп жер айдап жатат. Уй мөөрөп жиберди, короодо ит арс-арс үрдү, же болбосо тамчы тып-тып деп тамды. Өзүңөр байкагандай, табыш тууранды сөздөр булар жалаң гана жандуу жана жансыз заттардан чыккан үндү кайталап туурап көрсөтөт экен. Элес тууранды сөздөр. Элес тууранды сөздөр болсо, булар ар кандай жандуу жана жансыз заттардын кыймылын же болбосо алардын көрүнүшүн туурайт. Эрбең-эрбең, чолтоң-чолтоң, калдаң-калдаң, жымың-жымың, Мисалы, асманда жылдыздар жымыңдап турат. Же болбосо алыстан кичинекей кыз эрбең-эрбең деп жүгүрүп келатты. Анда эмесе мына ушул өтүлгөн тема боюнча төмөнкүдөй тесттик тапшырмаларды иштеп көрөлү. Камчыбек аттын башын кое бергенде ойсолоктоп кошкуруп турган тулпарынын дүбүртү көпкө барып бастады. Берилген мисалда кайсы сөз үн менен коштолду дейт. А варианты кое бергенде кошкуруп, Б'сы ойсолоктоп дүбүртү, В бастады дүбүртү, Г'сы кошкуруп дүбүртү. Демек аттан чыккан үн туягынын үнү менен өзүнүн кошкурган үнүн туурап көрсөтүптүр. Кийинки тапшырмабыз төмөнкү варианттардын кайсынысында асты сызылган сөз жансыз заттын кыймылы менен коштолду дейт. А варианты Асанкан абам башын чайкады. Б'сы алыстан эрбең-эрбең деп келаткан кичине кыздын карааны көрүндү. В'сы кыздар кийген үкү топу шамалга ыргалды. Г'сы кадийча тамашасын туюндуруу үчүн курбусуна көз кысты. Бул жерде жалаң гана кыймыл аракет жансыз заттан чыкканы бул кыздардын башындагы үпүсү, топусунун үпүсү шамалга ыргалды. Кийинки тапшырма. Нүзүптү көргөн шералынын каны дүргүп, эмне кыларын билбей, дел болуп чекесине тери чып-чып чыга түштү. Берилген мисалда корккон адамдын натыйжасы кайсы сөз? А варианты каны дүргүп, Б'сы эмне кыларын билбей, В дел болуп, Г'сы чекесинен тери чып-чып чыга калды деген жооптор экен. Бул жерде А, Б, В варианттары булар кыймыл аракеттин болуп аткандагы учуру, ал эми Г'сында аткарылып өткөндөгү учурун биз чып-чып деген сөз аркылуу бердик. Бул элес тууранды сөз болуп эсептелинет. Кийинки өзгөчө сөз түркүмүбүздүн бири бул сырдык сөз. Адамдардын ички сезимин билдирүүчү же айбанаттарга карата айтылуучу сөздөрдү биз сырдык сөздөргө киргизебиз. Бали, пай-пай, бах, баракелде, ой, кош, өш, капырай, чиркин деген сыяктуу сөздөрдү мисал келтирсек болот. Сырдык сөздөрдү биз 3 топко бөлүп карайбыз. Ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр, айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр жана үчүнчүсү турмуш тиричиликке байланыштуу айтылган сырдык сөздөр. Ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр. Мындай сырдык сөздөр кубанганда, сүйүнгөндө, өкүнгөндө, таң калганда, демек корккондо адамдын эмоционалдык абалын көрсөтүүчү учурда колдонулат. Бали, пай-пай, сырдык сөздөрдү сүйлөмгө пайдалана турган болсок, Бали, сенин жасаган ишиңден баарыбыз канааттандык. Айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр. Мындай сөздөр айбанаттарды жана канаттууларды айдоодо, чакырууда пайдаланылат. Мисалы, түү-түү-түү, өш, кыруу-кыруу. Мисалы, кыруу-кыруу кулунум, күчү-күчү күчүгүм дегендей.
Үчүнчүбүз бул турмуш тиричиликке байланыштуу айтылуучу сырдык сөздөр. Мындай сырдык сөздөрдө биз учурашканда адамдар коштошкондо каалоолоруна байланыштуу колдонулган сөздөр кош, рахмат, бар болуңуз, арбаңыз, жакшы турасызбы, эсенсизби деген сыяктуу сөздөрдү биз мисал келтиребиз. Сырдык сөздөрдү биз жазууда кандай эрежелерди пайдаланабыз? Эгерде сырдык сөздөр сүйлөмдүн башына келсе өзүнөн кийин, ортосуна келсе эки жагына, ал эми аягына келсе өзүнүн мурун үтүр белгиси коюлат. Мисалы, кокуй абыл, тез келе кал. Бул жерде кокуй деген сөздөн кийин үтүр коюлуп атат. Абыл, кокуй, тез келе кал десек, кокуй деген сүйлөмдүн ортосуна келген үчүн эки жагына үтүр коюлду. Ал эми тез келе кал, кокуй десек, бул жерде кокуй деген сүйлөмдүн аягына келген үчүн өзүнөн мурун үтүр белгисин койдук. Сырдык сөздөр күчтүү сезим менен айтылып, сүйлөмдүн тутумунан бөлүнсө, сырдык сөздөрдөн кийин илеп белгиси коюлат. Ал эми кийинки сүйлөм баш тамга менен жазылат. Буга мисал келтирсек, бали, күүңдү дагы бир ирет кайталап черте түш. Бул жерде бали деген күчтүү сезим менен айтылган үчүн илеп белгисин койдук дагы кийинки сүйлөмдү биз баш тамга менен баштап жаздык. Кайталанып айтылган сырдык сөздөрдү биз арасына сызыкча коюп жазабыз. Алдей алдей, кыруу кыруу, пай пай жана башка. Өтүлгөн темалардын негизинде биз бир канча тесттик тапшырмаларды иштеп көрөлү. Кайсы варианттагы сырдык сөздө тыныш белгиси туура коюлган дептир. Бул жерде бир эле сүйлөм берилген. Жогол, жогол, экинчи көзүмө көрүнбө деген сүйлөм экен. Мен дароо эле туура жообун айтып кетейин. Бул жерде жогол, жогол, экинчи көзүмө көрүнчү болбо деген В вариантын биз туура деп эсептейбиз. Ал эми экинчи тапшырмабыз, кайсы варианттагы сырдык сөзгө тыныш белгиси туура коюлган дептир. Бул жерде дагы бул жерде биз А вариантын айтабыз. Арбаңыз илеп белгиси, анан бар болуңуз, кандайсыз суроо белгиси коюлду жана кандайсыз дегендин алдында үтүр турат. Байкадыңар, анткени бар болуңуз дегенден кийин өзүнөн кийин үтүр коюлуш керек деген эреже бар эле. Андан кийинки тапшырмабыз Рыспай Абдыкадыровдун чой теркечим баштагын деген ыр саптарындагы асты сызылган сөз кайсы жаныбарга карата айтылып жатат дейт. Бул жерде чойт деген сөздүн астын сызыптыр. Бул албетте серке, кочкорлорго койдун алдында баштап жүргөн кой эчкилерге айтылат. Ошон үчүн К вариантын туура деп эсептейбиз. Ошондой эле балдар, сабагыбыздын аягында синоним сөздөрдү биле жүргүлө деген бир канча сөздөрдү бердик жана алардын синонимин жазып койдук. Бул деген силердин кеп куржунуңардын толукталышына абдан чоң жардам берет деген үмүттөбүз. Видео сабакты токтотуп, шашылбай ушул синоним сөздөрдү көчүрүп жазып алып, өзүңөрдүн күнүмдүк турмушуңарда пайдалансаңар болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аягына чыгарабыз. Көрүшкөнчө саламатта болгула.